Канибек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы 16-бөлүм. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Марат таң эрте турду да Гүлнурдун иштеген жерине жетип барды. Жумуш убактысы баштале элек болгондуктан күтүп турууга туура келди. Жумушка келген медицина кызматкерлери коңгуроону басканда ичкериден санитарка ачып киргизип жиберип жатты. Саат 9 болсо да Гүлнурдун дайыны жок. Жумушка келбей калдыбы же ичкериде сменада бекен деп сурамакка коңгуроону басты. Санитарка ачып эмне керек, кимге келдиңиз деп сурады. Саламатсызбы, силерде медайым болуп иштеген Тургуналиева деген барбы деп сурады. Кайсыл отделениеде иштейт? Бул жерде 3 отделение бар. Бир аз ойлоно түшкөн Марат эсине келе калып, терапия болсо керек. Баса, Гуля деген деди. Бул жерде Гулялар көп. Кайсы бири? Азиатка, кыргызстандык. Азыр билип берем. Күтө туруңуз деп санитарка эшикти жаап, ары жака кетип көрүнбөй калды. Санитарка келгече 10 минутадай өттү. Ушул 10 минута Марат үчүн 10 сааттай болуп кеткенсиди. Ары бери басып, өзүн коерго жер таппай жатты. Санитарканын башы көрүнүп, жок экен бүгүн, жумушка чыкпаптыр деди. Кандайча жок? Жакшы сураштырдыңызбы? Деди шембеген түр менен. Чоң жигит, сурап бер дедиңиз эле сурап бердим. Жок болсо жок дейм да. Чогуу иштегендери келген жок дешти деп эшикти жаап ичинен бекитип алды. Мына тамаша, эми каяктан издейт? Гүлнурдун Москвада туугандары же тааныштары жок экенин билет. Мындай учурда башка түзүк деле ой келбей калат эмеспи? Анан оюна шак эле уулу Нурсултан түштү. Эмнеси болсо да уулун окууга алып барган болуш керек. Ушул эсине түшкөнүнө сүйүнө калып ошол жака учуп жөнөдү. Келсе Нурсултанды окууга алып келбептир. Биздин үй бүлөлүк жумушубуз чыгып, балабызды 2-3 күн алып бара албайбыз деп телефон чалып коюптур. Бул жактан издебесин дегени го, деп Маратты ой баса өз жумушуна жөнөдү. Шефтеринен жооп бериңизчи, жумуш чыгып калды деп жооп сурады эле. Объектти тапшырууга кеч болуп жатабыз. Тапшыргандан кийин эс аласыңар деп көнбөй койду. Кечке жумушта болууга туура келди. Колу кис менен краскада болсо, ою Гүлнур менен Нурсултанда болду. Кеч жумуштан келип аңгырап бош калган үйүнө кирип, көзүнө жаш тегерене түштү. Гүлнурга чечкиндүү болуп, мурда эле айтып койбогонуна өкүндү. Эгер бирөө аркылуу укпай, өз оозунан уксак, мүмкүн мынтип айтпай кетип калбас эле деп өзүн өзү күнөөлөп жатты. Детектив тайындап сүрөттөргө тартып алганына караганда, башка бирөө кеңеш берсе керек деп ойлоду. Оба, мындайды укпаган Гүлнур детектив деген бар экенин кайдан билмегиле. Марина Никитинага Гүлнурду таппадым деп айтып кабар кылып койду. Марина Никитина менен Олеся бул кабарды угуп бир аз капаланышып алды. Табылып калар, сарсана болбой кое тур. 1-2 күндөн соң жумушуна келер деп Маратты жубатып койду. Да, жакшы иш болбой калды, кураган кыз, ачык эле сураса болмок. Бирок Мараттан шекшип жүргөн экен да көптөн бери. Детектив жалдаганына караганда Мараттын баскан турганын байкаштырып жүргөн экен деди Марина Никитина. Оба, ошенткен го, Марат да жашырбай ачыгын айтса, мынтип айтпай кетип калбас эле деди Олеся. Олеся классташы главврач болуп иштеген Анатолийден Гүлнурдун дайынын билмек болду. Кол алдындагы кызматкерлеринин дайынын билер деп ойлоду. Эртеси Анатолийге телефон чалды эле, балам ооруп жатат деп 3 күнгө жооп сурады деди. Демек Гуля бир жерде. Маратка көрүнбөй олтурат деп жыйынтыкка келди. Бул тууралуу Маратка кабарлап, сарсана болбой турусун суранды.
Мараттын оорукананы акмалап келип жатканын Алена көргөн эле. Сүрөттөгү күйөөсү ушул турбайбы деп акшая карап ооруканага кирип кеткен болчу. Кирип эле үйүнө телефон чалып, сенин күйөөң оорукананын астында жүрөт. Сени издеп келсе керек деп кабарлап койду. Аленанын сунушу менен 3 күн жооп сурап келбей турууну чечкен. Врачынан жооп суроо да ушул Аленанын ою болчу. Бул 3 күн Гүлнур үчүн азап чеккен күн болду. Сүрөттөгү кыз менен турганын эстегенде эле ичинен оргуп чыккан ачуусу менен Кыргызстанга кетип калууну ойлойт. Оюнда Марат менен Марина Никитинанын кызы экөө көңүлдөш болуп алганын билинип калып сураган болсо мойнуна алып, "Ооба, шайтан айдап азгырылдым, кечирип кой" деп адатынча кечирим сурамакта. Ушул сөздү уялбай мага кантип дитиң чыдап батынып айтып турасың деп урушуп ыйлап жатканын элестетет. Жалынып кечирим сурап жатканын элестетип, мурдагы жарасы ачылып кеткендей болуп ичкирип ыйлап алды. Нурсултанды кучактап бир топко ыйлап туруп кайра соорунду. Бул күндөрү Гүлнурдун мээси айнып калгандай эле болду. Көзүн жумса эле орус кыз менен бир төшөктө жаткандай элестетип кетет да, жаткан ордунан коркуп кетип тура калат. Маратка да күн өтүшү кыйын болду. Күндө жумушуна баратып, оорукананы акмалап сурап коет. Жумушуна келген жок деген жоопту уккан соң сумсая жумушуна жөнөйт. Жумушка такыр көңүлү жок Гүлнур шыпты карап жата берди. Алена жумуштан келип көргөн билгендерин айта берип башын оорутат. Аны тектеген менен мээсине эч нерсе деле кирген жок. Оюнун баары Марат менен орус кызда. Өңү бозоруп, купку тартып баратканын байкаган Алена, "Түрүң жаманго, эмне ооруп калдыңбы?" деди Алена. "Жок, бир аз капа болгондуку эле го" деп ооруганын билгизбегенге аракет кылды. Алена градусникти алып келе койду да Гүлнурдун колтугуна сала коюп, ысытмасы барбы деп текшермекчи болду. Колун Гүлнурдун чекесине тийгизип, от жалын болуп турганын байкап, "Сен ооруп калган окшойсуң. Сенин кадырыңа жетпеген эркекти эмне ойлойсуң? Мына, эми өзүң мынтип ооруп калдың." "Жок, жакшы элемин" деп Гүлнур билгизбегенге аракет кылып эле колтугундагы градусникти ала коюп караса 38 градусту көрсөтүп жатыптыр. "Мына айтпадым беле, сен ооруп калыпсың" деп Гүлнурдун макулдугун күтпөй эле укол даярдап туруп жамбашын ачып уколдоп койду. Рахматын айтып Гүлнур ордуна эле ойлуу жата берди. "Гуля курбум, сен капа болбо. Бирок эркектер ушундай калып келет. Аялдар күйөөлөрү ооруса жанынан чыкпай, көзүнүн агы менен тегеренип, алдынан чыкпай карайбыз. Эгер биз ооруп калсак, карамак түгүл таштап кетип да калат. Таштап кетпесе да көчөдөн эле биринчи жолуктурган эле аялды ээрчип кетишет. Мына ошондой курбум. А сен ойлонуп жатып, өзүңдү да ооруттуң." Минтип айткандарды бири кирсе, бири кирбейди кулагына. Чындап эле санаа тартып, жүрөгү өртөнүп жатса, ал мүмкүн экөө чогуу жаткандыр деп бир жаман ою чабыттап жүрдү. Ушул учурда Марат жалгыз эле өзү уктабай Гүлнурду ойлогон бойдон шыпты тиктеп бойлонуп жаткан. "Кечирип койчу жаным Гүлнур. Алдын ала айтпагандыгым үчүн кечирим сурайм. Сени туура эмес түшүнөт деп жатып, чында ошондой болуп кетти. Өзүм айтууга батынбадым эле. Сүрөттөгү көргөндөрүң ал экөөбүздүн жашообузга эч кедергиси жок. Зыяны да тийбейт. Келчи Гүлнур, кайра башынан айтып берейин" деп жатып, чолок жашы чыгып кеткенин билбей калды. Эртерээк айтып койбогонуна өзүн күнөөлөп урушуп да жатты. Эрте менен жумушуна баратып, жолду кесип өтө коем деп байкабай машинага урунуп алды. Тормоз тепкен айдоочу кеч байкап буруп кетүүгө болбой калды. Марат учуп барып 2-3 метр жерге барып жатып калды. Башын бир көтөргөндө өзүн карап, адамдар чуркап келе жатканын көрүп, ошол бойдон караңгы түн кирип кеткендей болду.
Жете келген тез жардам Мараттын жаны бар экенин текшерип, реанимацияга туура алып барды да, керектүү шаймандарын коюп, жасалма дем алдыргычты оозуна коюп койду. Жүрөк текшерүүчү мониторду иштетип, жүрөгү согуп жатканын текшерип жатышты. Бул машинага орунуп алган жарандын туугандарына кабар берүү үчүн чөнтөгүндөгү блокнотун алышып, ичиндеги номерлерге чалып көрүштү эле Мараттын үйүндөгү номер алган жок. Экинчи номерди терди эле Марина Никитина алып, бул ким деди эле, бизге реанимация бөлүмүнө бир жаран түштү. Машина уруп кетиптир, чөнтөгүнөн ушул номер чыкты, деди врач. Чочуп кеткен Марина Никитина ким экен ал, кандай неме экен деп шашып сурап жиберди. Бардык белгилерин айтып, азиаттык экен, казакпы же кыргызбы билбейбиз, деди. Марина Никитина дароо эле Марат экенин сезип чочуп кетти да, оорукананы дарегин сурап, азыр барабыз, деди. Олеся экөө тез эле жете келишти. Олеся ыйлап алган. Кирүүгө болбойт десе да болбой жатып көрүп чыкты. Бети башы тытылган Маратты көрүп, үн чыгарбай ыйлап чыкты да, апасын кучактап ыйлап жиберди. Мама, эптеп жардам берели. Маратик өлбөсүн. Жашасынчы мама. Балдарына, аялына керек деп ыйлап жатты. Ушундай окуя болуп кеткенине ичи ачышкан Марина Никитина кызын кучактап соорутуп жатты. Кызым, туура, жардам берели, жүрчү, врачы менен сүйлөшөлү, деди. Врач экөөнү көрүп таң калып, силер кимиси болосуңар деп сурады. Врач оюнда казак же кыргыз тууганы келсе керек деп ойлонуп жатса, өзүнүн эле орустары ыйлап келип калганына таң калып жаткан. Биз үй бүлөлүк достору болобуз. Жакшы адамга жардам беришибиз керек. Айтыңызчы, эмне кылуубуз керек? Дары-дармек жана эмнелер керек деп Марина Никитина айтканда, жардам бергениңер жакшы, мейли, макул. Ким болсо да сактап калуу керек деп бир топ дарылардын аттары жазылган кагазды карматты. Азыр рентген кылабыз. Сөөк сынбады бекен көрөбүз. Буту колу соо, кабырга сынышы мүмкүн. Операция кылып уюп калган кандарды тазалашыбыз керек. Азырынча ушул дарылар. Анан дагы айтам, деди врач. Марина Никитина менен Олеся чыгып кетишти да, дарыларды толугу менен таап келишти. Олеся Анатолийге чалып, Гуля деген медайым келдиби деп сурады. Жок, эртең чыгат жумушка, 3 күнгө жооп бергем, деди главврач Анатолий. Рахмат, келсе мага кабарлап койчу, деп классташы менен коштошту Олеся. Кырсык Кашкабактын ортосуна демекчи Марат кырсыкка кабылып, реанимацияга түшүп калды. Бул тууралуу Гүлнур эч нерсе билбей, өзү да ооруп, сүйүүнүн сары оорусуна чалдыгып онтоп жаткан. Isытмасы түшпөй түндө тез жардам келип, тийиштүү дары-дармегин берип укол сайып кеткен. Ошондон соң тынч алып уктап калды. Алена, Гуля ойлонбочу курбум, деп ысык чайын берип, жумушуна кетти. Эртеси Гүлнур да жумушка чыкмак. Мараттын операция кылып сынган кабыргаларын түздөп, ичине уюган кандарын тазалап кайра тигип коюшту. 3 саатка созулган операция бүткүчө Олесянын көз жашы тыйылган жок. Баарына өзүн күнөөлүүдөй сезди. Эгер Мараттын табылганына сүйүнүп бир көрүп алуу үчүн келбеген болсо, аялы менен тынч жашай бермек деп ойлонуп жатты. Марат деген сүйгөнүң табылды, тагдыр дагы бизди жолугуштурду, деп апасы айтканда токтоосуз Москваны көздөй жөнөгөн. 3-4 жыл келбей жүргөн кызына Марат шылтоо болуп келип калган. Эски сүйүүсүн козгобой, бир көрүп сырдашып, тагдырына кызыгып, ички бугун бир айтып алайын деген болчу. Марат кучактап өбөйүн дегенде Мараттын келинчегин аяган. Эгер Марат менен ою бузулуп, умалашып кеткенде, Маратты Германияга алып кетип калмак. Үй бүлөсүн бузуп, мен бактылуу болмок белем. Тагдыр бизди кошподу. Эми ошол кошкон аялы менен бактылуу болсун деп ыймандуу Олеся Маратты өзүнүн оола кылган.
Эми мынтип кырсыктан Маратты көрүп чыдай албай тикесинен туруп жардам берип жатты. Операция жакшы болду деп чыккан врачка алкышын айтып куттуктап жатышты апасы менен кызы. Эми эс алуу керек, тынчын албагыла, 3 күн же 1 жума уктайт. Атайын уйкудары сайдык, оорусун сезбей калышы үчүн. Силердин мында турушуңардан пайда жок, бара бергиле. Телефон аркылуу акыбалын сурап турсаңар болот деп врач айтканда гана Марина Никитина менен Олеся үйүнө кетишти. Эртеси классташы Анатолийден келдиби деп сурады эле, ооба, жумушка чыкты деди. Олеся машинасы менен дароо жетип барды да кире бериштеги санитаркага мен Анатолийге келдим деп кирип кетти да Анатолийдин кабинетине кирип барды. Классташы менен бир аз сүйлөшүп турушкандан кийин Гуляда сөзүм бар эле, чакырып берчи деп суранды. Терентьева, Гуляны чакырып койчу, менин кабинетиме кирсин деп эшикти ачып медайымга кыйкырып койду. Макул деген медайым Гүлнурду таап врач чакырып жатат деп кабарлады. Мени эмне чакырды экен, эмнени туура эмес кылдым экен, же оорулуулардын бирөөсү арызданды бекен, же туура эмес дары берип койдумбу деп ойлонуп, врачтын кабинетине кирип, Олесяны көрүп, арбак көргөндөй коркуп кетип, куп-куу болуп кетти. Анатолий, сенде сөзү бар экен, сүйлөшкүлө деп сыртка чыгып кетти. Сүрөттөгү кыз ушул экенин эми даана жанынан көрдү. Чындап эле сулуу экенине көзү жетти. Марат пекеринен жолугушуп жүрбөгөн экен да. Бул эмне келди экен? Марат меники дегиси келип жатабы, же башка сөзү барбы деп ою чабыттап, түркүн суроолорду өзүнө жаадырды. Бирок Гүлнур күткөндөй болуп чыкпады. Күлүмсүрөгөн Олеся колун сунуп, менин атым Олеся деди. Бул батынып, эмне мени менен таанышкысы келип турабы деп унчукпай тура берди. Олеся колун тартып алды да, мага күйөөңдүн мага кереги жок. Биз эски тааныштарданбыз. Болгону ошол, бир аз жардам берип койгум келген. Сен башкача түшүнүп алдың. Сен өзүң келип сурасаң болмок. Азыр сени башка жагымсыз жаңылык күтүп турат. Бар кийинип кел, деди. Эмне жаңылык деди эле? Бара көрөсүң, тез чык. Мен машинада болом, врачыңа жооп сурагам. Сарсана болбой чыга бер деп сыртка чыгып кетти. Эмне жагымсыз жаңылык экен? Дагы мага кандай оюндарын көрсөтмөкчү булар деп шаша кийинип сыртка чыкты. Машинасынын жанында турган Олеся Гүлнурдун чыкканын көрүп, кол булгалап койду да машинасына олтурду. Жете келген Гүлнур машинага түшүп, үн сөз жок ичинен мени каяка алып баратат деген боюнча ойлуу баратты. Уландысы бар.